Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Biz murda көрүп, өзүнүн жанын өзү кыйып, бийик имараттардан секирип, зоолордон, тоолордон боюн таштаган окуяларды көрүп, мындай окуя кинолордо болот да дегендей көз караш менен карайт элек. Өкүнүчтүүсү ошол нерсе бүгүн биздин коомчулукка жетип, кулагыбыз эле укпай, көзүбүз менен көрүп калдык. Бирок ушундай окуялар тез кайталанып жатканына карабастан, biz musulman адамга, ыймандуу адамга тиешелүү болбогон бир иштер менен алектенип жатканыбыз өкүнүчтүү. Анткени мындай окуялар болгон учурда тезинен жыйынтык чыгарып, башка бир кадамдарга барышыбыз керек. Баланын бийик имараттын үстүнө чейин чыгып барып, өзүмдү ушул жерден таштап өлөмүн деп турган учуру, анан ошол жерде жан далбастап калуу, бул өтө кеч болуп калган абал. Ошол жерге барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүү өтө кеч. Биз ошого чейин аракет кылышыбыз керек эле. Биз балдарыбызга эң биринчи тарбия беришибиз керек экен. Баланын эненин боюна бүтүп бир канча машакат, оору, кыйынчылык, эне байкуш өзүнүн ден соолугу начар болуп калса, ошол баласын ойлоп же дары иче албай, же уйку ала албай, ооруга чыдап, ошол баламдын ден соолугуна кандайдыр бир зыян жетип калбасын деп, ошонун баарын көтөрүп, төрөгөндөгү ошол төрөтканадагы бир кыйынчылыктарга, айлана чөйрөсүндөгү мамилелерге чыдап, анан аны түн уйкусун бөлүп, тербетип, эмизип, чоңойтуп, анан көрүп турабыз, бала бакчага берүү дагы оңой маселе эмес. Иштеп болсо дагы анын акчасын төлөп, же ушунча бересиң, же спонсор болуп каласың десе, ошого төлөп, мектепке окутуп, чоң окуу жайга окутуп, кийим, кечеси, тамак ашы, баланын мүнөзүнөн бери көтөрүп келип, эми балам мага кызмат кылат да деп турганда, ошол бала же кыздын кимдир бир болбогон бир себептерден, же бир кыз үчүн, же бир жигит үчүн боюн таштап жанын кыюусу өтө кейиштүү окуя. Жыйынтык пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: ар бир төрөлгөн бала ислам фитратында таза болгон, таптаза абалында төрөлөт. Кийин аны ата энеси кандайдыр бир жолго салып коет. Же мусулман кылат, же христиан кылат, же яхуди кылат деди. Демек, баланын ошол окуясына баруусуна ата эненин дагы тиешеси бар. Бир гүлдү өстүрүүдө анын топурагына маани берип, турган жерине күнгө туруп калдыбы, же көлөкөг алыш керекпи деп, же суу куюп, таза суубу, таза эмес суубу, ошонун баардыгына көңүл булган сыяктуу, балабыздын дагы кандай чөйрө менен, кимдер менен жүрөт, кандай тарбия алып жатат, эң биринчи тарбияны кимдир бирөөгө жүктөбөстөн, бала бакчага же мектепке же башкага ата эне өзү тарбия бериши керек болот. Өзүндө жок болсо өзү алуус керек болот. Балаңа Куран үйрөт, Куран баарын үйрөтөт дейт. Пайгамбар алейхиссалам айтып атат: «Ал-муъмину ла юлдагу фи жухрин марратейн». Имандуу адам бир чукурга эки жолу чактырбайт. Демек, өткөн окуялар бизге сабак болуусу керек дагы. Кимдир бирөөдү күнөөлөрдөн, балким күнөөлөр бардыр, бирок күнөөлөрдөн мурда өзүбүзгө сабак алуубуз керек болот. Кийин мына ушундай окуялар кайталанбоосу үчүн.